Ассалаумалейкум, барыңыздарга. Анталиядан ысык салам. Бүгүн биз бир аз мурда жолго чыгып, Анталиянын бир анча жерлери менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атсам. Ара жолдон кокустук деген нерсе болот отпу? Өзүбүздүн бир кыргыз жигит жолугуп калып, мына ушундай жерде иштейт экен туугандар. Мына ушундай жерде иштейт экен. Туристтерди кабыл алып, атайын гостиница бар экен, ошол жерди бир аз тааныштырып кетейин деди. Ошонго ушунча болду, сиздер менен да бөлүшөйүн деп атам. Анталияда туристский үйлөр, ценасын сурайбыз, жана башка нерселерин сурайбыз. Тамак аш кандай болот дегендейчи. Кандайдыр себептерге байланыштуу кыргыз бала бир аз камерага түшүүдөн тартынды окшойт. Ага деди. Макул түшүндүм дедим. Эң негизи сиздерге бир аз болсо дагы интерес болсо, ушул видеону аягына чейин көрүп туруңуздар туугандар. Бисмилля деп туруп кире берели. Мынакей. Көрүп атасыздар. Бисмилля деп бул жакка киребиз. Бисмилля деп 11-чи кабинеттен баштай берели. Туристтерди кабыл алуу ичинде кандай жайгашкан көрүп атасыздар. Бул жакта 2 адам жата турган жатаган экен. Телевизор менен. Андан соң эле бул жакка келсеңиздер, диван, мынакей туугандар. Отурасыздар бул жерде. Эшикти көрбөгөндөр болсо, балкон, мынакей, балконго чыгасыздар. Мынакей природаны карап коюңуздар. Балкондон киргенде эле могул жакты карасаңыздар, майда чүйдө өзүңүздөр эле ичинде тамак аш кылып жей берет экенсиздер. Эң жакшы ошол жак экен. Каалаган мисалы билсеңиздер, Кыргызстандын нерсесин майда чүйдө саңсаңыздар, бул жак баня, душ жакшы туугандар. Азыркы эле ошол гостиницанын сыртына чейин уже кетип атам. Анан көпчүлүгүнүн эң негизгиси ценасы болсо керек туугандар. Мисалы однокомнатный десе мен ойлоптум, бир эле комнаты ушунча турат окшойт деп, бирок бир комната, однокомнатный деп айтылат экен, бирок киргенде бир ичине 2 адам, же болбосо 3 адам кеңири батат экен. Баасы деп аткандар болсо, баасы кыргыз пулга чалганда, эми өзүм нары раз турецкий сурабадым, интерес кызык, бирок кыргыз пулга чалганда 3000ге чамалап калат экен. 3000 деп кой берели. 3000 экен туугандар. Мына ушул гайсы. Кандай видеолорун тарып турайын, урматтуу туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Анталия.